Azgan aydap jaşok emesin ömür abdan kımmat kanday nemesin azap çalıgan arıtın arman jalıp teböçkön jaşo jalıgan arman ay ötöt bir gündüne çalıgan ay Erkeğim çok diyeceğim buna, erkekten artık kızların kolda seni unutma, çok kapçırıyor kızları. Saltanatın erkek ordunda çok kayıp. Qaranın quvvat qoşu Qayrat bilgin Qağılab qaçan bolsun Oy ısırdık da Qayrat bilgin Qağılab qaçan bolsun Sendey жерде Арубақ толап бағатыр жерді қаптап Ей күндер жайнап Жайқалған жашыл төрім Жалқайған шақыр төрім Ей мен Sağılış, sağılın, durdaş gerek. Erinbey ertelige çarça çaptan omuzga konduran oy çıkıtaptan Çer жазып çertip жүрсün kırgızım den
Benim balalık kezim oşol bütün at başta jala kamandı, beş belçir, aksa, arpa oşolordu öttü. At başı özü жердин суруусу ошол үчүн жанагы оундордун жакшы чыгып аткандагы ошо ат башынын жаратылышынын кооздугу бул көп жардам берет да. Ошо тоолор, арча айыңдар, суулар, тастар ошонун баардыгы. Қалыбек байке айтты, боорду угуп көрчү деп. Аны угуп көрсөм аябай жакшы экен. Анан кийин сөзү бүт баары жакшы. Анан ошолорду жактырып, ошо нарынга баргандан баштап ырдадым. Аны ат башында менден башка эч ким ырдачу эмес. Кийин ким филармонияда иштейт го, атбашылык кыз Дүйшөкеева. Ошол бир концертте ырдады. Так эч ким ырдабайт менден башка. Albatta siz de uçurda yaş boluşsunuz. Kalbege gaydagı yaş kelsen 9 yaş ulu bolgonu turabı. Yani ben de şol uçurlarda artistlerin arasında aralashıp kaldım da. Oşolordu keybi sözlerinden uşunları ukalarlarında Gülbayram ana Kalbek'in ortasında cılı mamule var da. Uşul için böyle jakkaldı. Имбагы чогуу иштеп, чогуу жүргөндөн кийин негизинде ушундай болчу. Калыбек байке мени аябай жакшы көрчү. Бирок ал убакта ал кишинин 3 кызы бар болчу, аялы бар болчу. Анан кийин өзүң ойлобойсуң. Канча жакшы көрсөң дагы ошо 3 кыздын убалы кимге? Атасы менен болуш керек. Eğer Kuday buyurup ökönüzler baş koşup kalsanız da mümkün. Kanday durmuş bolot ele de oylaysiz? Аны билбейм. At başı geldi alakanla ayrılma ben demetsem 6 oğul yaptım. At başım bakıp kalası, at başım kızları, at başında eskerip, dağı at başı giyimini ötkönde mana konsertinde жаңы он жаздым тегирти о деп Токтогулга сценарий çıktı. Da ошо жака тиешелүү. Анан дагы ат башы жөнүндө жазгың келе берсе, жүрөгүңдө өзүң ошо ат башынын кулуну болгондон кийин
Bul gözüm dağılacaksın gelip de cevherim. çıkıp senin berigen ak kolun karı yerigen acarı bulgoy tünönün aytasam egir senime olurdum soğuk ızgarı Tolkundap çürük sızladı Düşümde dağı din boy boy Gün uykumdu buzgadı Arbap bir algan artar göz Ak başımdı kızlar Gün çıkıp seni eringen Göz onun buzu eringen Görkem ne bilmeyip öpün Görmesem igir senime Olurdum soğuk ızgarı Tolkundap çürük sızladı Düşümde dağı din boy boy Dün uykumdu buzgadı Arbap bir algan artar göz At başımdın kızlar Alыстап менден қалдар кез Айтылбай қалдың айтар сөз Ақылың барда айтайын Аман бол сұлуңар қар көз Olurdum soğuk ızgarı Tolkundap çürük sızladı Düşümde dağı din boy boy Gün uykumdu buzgalı Arbap bir algan artar göz At başımdın kızlar Arbap bir algan artar göz At başımdın kızlar Атбашымдын кыздарын дагы ырдап калган бирден бир себеби дагы чынында эле мен баягы өзүбүздүн эже карындаштарыбыз менен мен мактанылам. Атбашынын кайсы тармак болбосун, мейли бизнесте болобу, саясатта болобу, социалдык маселелер боюнча бир ошол тармактарда болобу, же маданият өнөр чөйрөсүндө болобу, жана башка көп бар ар кайсы тармактарда бар. Ушу биздин Атбашымдын кыздары абдан чырайлуу, сулуу, келишимдүү кыздар. Анан чынында эле Калыбек байке ушул ыры менен ошол баардык нерсенин баарын кошуп анан көркөмдөп берген да ошол себептен да бул ыр менин өзүм жүрөгүмө жакын. Мен чыгармачылыгым ошол театрда көп болду. Ал кезде баягы жубаке бар болчу тынчтык берчү эмес, күнү эле кана эмнеп келдиң деп турчу да, эмнеп келдиң а деген. Абыз ойлочубуз эмне, кайра апарыш керек, эмне апарыш. Көрсө эмне жазып келдиңиз, көрсөтпөйсүңөр десе экен да. Ana bizi çoğuldu alçı. Osman Beyat'a a кезде мен ошо чыгармачылыгым эң
Жақсы гүлдеген кезеги деген анда Чешебаева болчу, Досмамбетова, Тамара Жубакаева, Мамушева, Мамашева, Эсеналиева дегендер бар, чукмушчулар. Анан ошолорго карап эле ошолорго неметелер ырлар жазып отуруп, анан көпчүлүк ырлар көп жакшы түшүм жылдары ушу Нарын театры болду. Анан Зап музыкалый час болуп иштеп турдум. Нарын театрында 8-9 жыл иштедим. Анан Гүлүп эже 10-алба министр болуп турган, ал болбой сен окушуң керек деп анан театрдан болбой чыктып алып бул жерге консерваторияга келип бияктан окуп калдым. Tozossun yolumdu, karmaysın kolumdu. Jaktıra berbeymin jaydarım munundu. Almalı bak menen aralap gelirmen. Haptığı çıgasın aldımdan dağı sen. Jaydarım, kardağım, üygüsün aldı jaktan söz aytasın teң tuşkuru bu bolalı. Mına siz uşuңарды кайсы жылдардыңыз? Қалыбек Тағаев менен кандай таанышып калдыңыз? Чыгармачылыгыңыздар кандай байланышта болду? Акыркы күнгө чейин ушул жөнүндө бир аз баяндап бербейсизби? Эми Қалыбекти мен Нарын театрына барганда эле ошол жерде иштеп аттыр. Нарын театрынан жоттум. Биринчи Нарын театрына баргандагы менин алгачкы ырым бул аткарган ырым бул Жумабүдүн Шералиевдин Кыштак четиндеси болду. Анан ал ушу байкаганбы же кандай анан бир отурган жерден айтып калды, Гүлсүн муну угуп көрсөңөр мен жаңы ыр чыгардым эле ушу жаштык вальс деп силерге жагат болуш керек деп ушундай айтты да мындай. Анда мен эми башкы режиссердун келинчеги болуп ал кичине ийменип сүйлөчү. Тартып бар да. О, тартып бар. Анан кийин айтты, ошол ырды атай эле ошондой жазып силерге ылайыктуу жазган болчумун деп. Анан чынында эле мага аябай жан дүйнөмө ушундай туура келип калды. Bir jigit жылмая туялан жер кара. Көнүшү басканда көчөдү шаңгыла. Эки жаш чоңгула курбулар чогула. Жүрөктөр кубанат, шаттыгы рууланат. Жаштыгыр, шаттыгыр, көңүлүңдү кандай сонун жыргатат. Көп жаштар жыргал менен баратат. Бул музыкалык чөйрөдө кээ бир теоретиктер бар, кээ бир музыковедтер бар, эми бар эмес да. Ушу обончу менен композиторду көп айырмалап айтышат да. Мисалы үчүн обонду көп чыгарган адамдарды композитор деп айтууга болбойт, ал обончу деп атышат. Ушу Қалыбек Тағаев кайсы категориясына кирип калат? Бул композиторбу же обончу? Эми Қалыбек Тағаевди бир жактуу айтууга болбойт. Ал обончу дагы, композитор дагы. Себеби биз Нарын театрында иштеп жүргөндө Нарын музыкалуу драма театры деп аталып, анан кийин музыкалуу драма театрга статуска жооп бериш керек да. Ошон үчүн ар бир спектакльге ырлар жазылып, музыка жазылган. Ошондо бир топ спектакльге ушу Қалыбектин жана жакшы хит болуп чыккан оондордун баары ошол спектакльге жазылган. Анан спектакль ушул мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жолук жалжалымында долон чыккан. Ошол долондон жанагы Ильяс келатканда машина менен мен ошондо Аселди ойногом. Бул обондагы спектакльдагы мага аябай жакын да. Мен Аселди ойногом. Ошон үчүн мен айта алат элем, ошо лейтмотив катарында кетчү да долон. Анан долонду чыгарганда бир топ эле обончуларга конкурс деп коебуз го. Ошондой эле жарыяланган. Бирок Қалыбектин долону өтүп кеткен. Анан ошол
Долонду бияка келип жаздырып Сагыйпа Чечейбаева. Сагыйпа Чечейбаева дагы муну эң мыкты аткарган да. Калыбектин ушул ырына Сагыйпа жөнү төп келип калган да, Сагып эжем. Анан кийин көп эле ырчылар ырдап жүрөт. Же мен биринчи укканданбы, же мен Сагыйпа Чечейбаеванын жанында жүргөндөнбү, андан деле эмес болуш керек. Бирок Чечейбаеванын үнүндөй, Чечейбаеванын ырдагандай долонду уга элекмин. Анан эми аткаруучу да төп келип калганда, бул оончунун бактысы. Качан чыккан ырлары аткаруучуга төп келип калганда. Анан экинчиси бул Тойбаевдин бир спектаклинде жазылган, жанагы мен ырдап жүргөн Көл кыялы, Назгүлүм ошого чыккан. Спектаклге оон чыгарыш деген ал оңой эмес. Себеби спектаклдин башынан аягына чейин уңгусун түшүнүш керек биринчиден. Анан кийин ошол ар бир образды караш керек. Анан образдарга ылайыктуу кылып туруп анан ыр жазыш керек да. Бул деген композитордун өзүнүн баягы эркин чыгарган эмес. Бул образдарга карап чыгарган ону да. Спектаклдин образына анан аткаруучулар. Анан буга караганда мен композитор деп айта алам да. Калыбектин чыгарган ырларынан аттың мен ушуну ырдасам болот эле, ырдай албай калдым деген бир өкүнүч барбы, жокпу? Өкүнүчтөр бар. Себеби Калыбектин дагы сонун чыгарган оондору бар. Көпчүлүгү аткаруучуну таппай кетти. Таппай калды. Ошого ырчынын өзүнүн диапазондору болот да. Мага ошо диапазондору туура келбей калган ырлары болду. Бирин эки. Ошону мен ырдай албай калдым. Анан себеби ырчылар ырдайт. Бирок Калыбектин ички дүйнөсүн бериш керек да. Ошо жерлери көбүнчө нотаны эле ырдап калышат дагы, тиги ички дүйнө чыкпай калган жерлери бар да. Абдан туура айтасыз. Эми сиз кандай деп ойлойсуз? Бу Калыбектин ички дүйнөсү кандай? Калыбектин ички дүйнөсү бул эч ким чечип бере алгыс сыр да бул. Мен аны мындай чечмелеп сөз менен айта албайм. Мунун ички дүйнөсү жанагындай ырлар чыгып атканы бул өзүнчө эле бир кандай деп айтсам, бир эргүүнүн, бир чыгармачылык элерүүнүн өзүнчө бир казынасы деп ойлойм да. Калыбек Тагаев, сенин элесиң. Аткаруучу артистка Гүлсүн Мамашева. Сен гүлсүң мени да гүлсүң деп, гүлүкүңдө гүлүдө жүрсүң деп,
poyuz toktop turganda karasam bir soldat jigit ekөө ушундай эле ажыраша албай эле кыя албай атат да бирин бири. Анан ал баягы жаш кезде чоңузгандай тиги буда таарышмын деле унчукпаган. Өзүңүз сымбаттуусуз да аябай. Эми ал кезде жакшы болчубуз да. Анан такыр эле үйүндө чыкпайт, эчтеке чыкпайт. Поезу келет. Анан таашып алалы, сен де болбойт. Анан бир маалда айттым, атыңыз ким десем, Альмира болчу. Альмиранын дейт. Ушу түштүктү кыз экен, мединститут 3 курсунда окуйм деди. Анан ал кезде баягы нота жазган блокнотубуз бар болчу да, софизировать этип бир ат жазгандай эле нотаны onu жазып унутпашым салып. Анан Альмира деп, Эльмира деп, кавычканын ичинде Альмира деп анан ошол жерден где-то бир сөзү дагы, оондору дагы бат эле пайда болуп калды. Где-то 20 мүнөткө жетпей эле анан ошол сөздүн биринчи куплетин жазып, анан баягы вагондун немесине коюп койдум. Кызды көрсүн дедиңиз да? Тезени коюп анан кетип калдылар, эмне кылар экен. Жүрүп басып келсем баганы окуп, сизин да композиторсуз дейт. Жок, жөн эле композитор деле эмесмин, ишкозмун. Кайдасыз дейт, Алматыга кетишим керек деп. Жөн алдап антып койдум. Эмне анткенин өзүм да билбейм. Анан ошол менен таң саат 5-те бир жерге Фурузага келип, ана кыз айттым, тиги эс алып анан кетпесизби? Ким бар үйүңдө? Агам бар, жыйым бар. Квартирада турабыз. Ой, алады уяттым, кой, мен кетем деп эле кетип калдым. Ат башыга барып, ал жерде анда баягы отчет берип турчу да ар бир райондор немелер. Аны ошо Фрузага келип отчет менен келмей болдук, Дом культуранын атынан. Жоломон Чорбаев деген руководитель болчу. Аны Эльмира чыгып эле анан Эльмираны бир Карасуулук Мухаммед деген бала академияны абдан жакшы да ошо ырдатып. Келип анан бир жерден анан ырдатып калдым. Политехте, университетте, мединститутта жолугушуулар болгондо Эльмираны ырдатып. Бир күндө эле көчөнүн баары Эльмира деп заңылдап калыптыр. Бүт эле. Sevgiliniz mi? Kayısın eski sizin esinizge düştü. Men бул айтып атпаймынбы, 10-Акбешим орто мектебинен бүткөм. Бизде мектепте 8 жылдык эле мектеп болчу, ошону бүткөндөн кийин анан 10-ду бүтүш үчүн орто мектепти бүтүш керек болду. Акбешимге барып окуп калдым, Акбешим орто мектебине. Ошону 9-класста окуп жүргөндө ушул Тагаевтар Тяншан кызын коюп келишти, Тяншан драма театры. Анан кийин коюп келип, Нарын драма театры болчу да, азыр эле. Анан коюп келишип, муну бул ырды Тамара Жирдач экен, Жумакаева. Ошол маалда эже ролун аткарды, башкы ролду. Ырын ырдаганда келгенде айтып туруп, элден кечирим сурап, анчам жогоруп калыптыр деп Калыбек Тагаев өзү ырдап берди ушул Эльмираны. Анан ошол жерде балдар, биздин уулдар бар, улуу класстагылар жазып алыптыр. Ушундай жакты, кетирбейбиз такыр, жагып 2-3 жолу ырдады. Өз аккордеон менен өнөп өзү. Ушунчалык жаккан, үнү деле сонун көрүндү бизге. Аябай жакшынакай экен деп. Анан кийин бүт Акбешим деле интернат дабы айылы болобу бүт эле ошо ооруп калдык Эльмира менен.
Түн ичинде баягы Африка, кыздардын Африкасы болчу. Эми кыздардын интернаты эле да. Анан балдар келип баягы терезеде туруп алышып, анан ушу Элмираны ырдашып, ушунчалык жагып калып анан Элмира жакты мага да. Can жылдаған көздеріңді сағынар қиын екен жаштық сағамағымнан күте жете алмадым зарығып айтшы жаным қашан саға ты прекрасная моя. Элмираны эң биринчи эмеден ырдадым. Казань шаарына. Анын баары гүлдүрчү эле. Мындай кичинекей балкону бар экен да. Анан Элмираны бир жолу ырдап, анан экинчи жолу полностью башынан ырдап, баары болбойт деп башынан ырдатып. Аны үчүнчү куплетин, үчүнчүдө эми үчүнчү жолу кайталаганда баягы кайталатпай анан үчүнчүлөк куплетин ырдап атканда бирөө балкондон учуп кеткен да, чечип алган бече кандай иш кылып. Анан казак балкондон учуп кеткен дешип, анан анекдот кылып баары деп сылыңдашып күлдүрүп. Тиги эми казактар дагы эмелерде бар экен да, ошо шаардан ушунткенбиз да. Ошол эсимден кетпейт ушул. Kıymaldım sen üçün, üzülüp senden ümidim. Kızmadın el üçün, kıymaldım sen üçün, üzülüp senden ümidim. Assalamu alaikum. Bugün ушундай күн экен. Стант немесине барып. Андан да бери жакта бир мен бүткүп анан келатам. Аят, чечейми, чечпейби барам? Чечиңиз, чечиңиз. Ал көрөлүм. Бир Başka eldir, jeri boldundan teyin. Başta kılay baralmayım demimin. Hoş boluna, hoş boluna, Caşı caylım aylarım. Senden geçse, senden gitmez armanım. Esti cürgün siler üçün kan tökün. Bir esnevi ötüp geçken atalarımın aklarım. Байкем чалып калды да. Үзөңгү куш жөнүндө текст керек болот. Мен жастым деп жанан үзөңгү куш менен коштошуу деген жаздым да. Темасында таап салыптыр. Анан кийин мен ошондо мээме шак дейт уштай. Чын үзөңгү куштун алдында биз ат башылыктар каршыбыз да. Илеген жерибиз кетти Кытайга, башка өлкөгө. Анан мына байкем болсо каршысынан кутулуп обон жазыптыр. Анан мен бир ыр жазып коюшум керек да. Окуу деп туруп анан ичимден ыраазы болуп анан кийин текстин мен жазайын байке деп анан жаза баштадым да. Жанагы ырбасын, размерин алдым бул кишиден. Анан кийин жазып кирдим. Бир күн жаздым. Анан окуп бердим. Могу жери мындай болуп атат. Тиги жерин тигиндей кылыш керек болуп атат.
тоом дебей мындай кылалы, тиги кылалы деп анан бул киши көп нерсесин айтты, акыл кеңешин. Анан кайта мен өзгөртүп, кайрым айтып, ошентип атып иштелет. Анан бир чети мында баягы эме бар дечи. Жериңдин кетип аткан, ичиң күйүп аткан бир нерсе бар. Коштошуп аткан, жериңдин башка жака өтүп кеткенине, ичиңден кан өтүп атканы бар. Анан ушуну билбейм кандай ырдаса болот дебейк. Эми сиз билесиз да. Экөөңөр тең билесиңер мага караганда. Бул аранжировка жасалгандан кийин дагы, ошол музыка менен дагы бул ыр көркүнө чыгат да. Бир нерсени сурайын деп атам да, ушул ырдын тексти сизди канааттандырдыбы? Кандай элес калтырды? Мындай да мен чыгармачылыгымда тексти жок. Бир дагы келеде 5-6 такты да жазалым. Мен баштан ушу текстти карап, ошону мындай элестетип, художниктер сүрөт тапкандай, жеттиги жазуучулар жазгандай ошону элестетип, кандай болуш керек, диапазону кандай болуш керек, ким ырдаш керек, анан ошо тексттерди неметип, ойлонуп анан кийин неме кылам. Мен мындай Шайлообектин тексти абдан ошон үчүн бул удачный болуп чыкты да, абдан. Мында текст жакшы болсо текст. Оонду өзүн айтып турат, сурап турат оонду. Вот. Жанагы мисалы үчүн Кошболгула деген жеринде оон собственно угуп келип калды. Жанагы мүмкүрөп аткан жерлер бар, ошонун баары текстиле айланат. Эгер башкача текст болгондо мындай оон жана албайбыз. Шаке, сизге мындай бир суроо да. Канчалык деңгээлде сизди ушул чыгарылган обон толкундантты? Ушул сиздин жазган ырдаларыңызга шайкеш келдиби? Эми мына бул обон жөнүндө айтсаңыз. Бул киши эч качан жаман обон жазбасын мен билем. Себеби бул кишиге кайсы убакта каалагандай текст жазып берсең болот. Себеби сенин ырыңдын багы ачылат, ырдалат, өмүр узун болот. Себеби акындын ырынын өмүрүн ошол музыка андан ары улайт, узартат. Биринчи сапар угуп атам бүгүн, репетиция учурунда. Бул ушул ишке мен өзүм аралашып жүргөм ошол маалда, Үсен Куш кетип аткан маалда. Менин көз алдыма көп нерселер элестеди. Кол койгон жок белеңиз теги? Жок. Депутат эмеспи? Мен ал жерде депутат эмес болсун, массалык маалымат каражаттарынын өкүлү катары ошондо кабарым бар эле да, кандай болуп атканы туурасында. Эми бул абдан жакшы жазылыптыр, тексти дагы, обону дагы ушуга жакшы болуптур. Эми оркестр ырд укканда толкунданып кеттим да. Анан сиз кандай деп ойлойсуз ушул ыр менен эртең көрүүчүлөрдү өзүңүзгө тартып ала аласызбы? Эми Калыбек байке обонун жазып, Шайлоо байкем сөзүн жазып, ишенип берип аткандан кийин мен дагы ошого аракет кылам. Элге жеткизип ырдаганга. Beyşeke bu
Kalibek деген kim ele? Kaldaygan Kırgız elinin Kalmurat Musa Atayday kabılanının bir ele. Men teatrдың босогосун аттагандан мына кече көзү жумулганга чейин жанында болдум. Bu işinin adamkerçiliğin dağı, kıyal jorğun dağı, talantın dağı, koyçu. Jaşoğda men bilbegen sırları bardır. Biroq men uşul 80% bu işini bilem desem жаңылбайм. Анткени кымындайма мына şu канча жыл, почти 50 жыл жанында жүргөн киши. Анан A degende oğondorum Kalibek Bayken'in stilinde çıktı. Bu tüsten tüs ustattın tigizken tasiri. Men oğun birinci oğunum şu Kalibek Bayken'e uğustum. Özünün bağısını verdi. Жақшы bağısını verdi. Oşantıp kelatıp elanan keyin Rıspay kızıktıra başladı. Oşan üçün men ökönüten birini öyde birini ıldıydı ben. Biroq tiken naqta ustatım. Ovonçulukta bolgon, ırdoda bolgon deyip bir şey kılıp Kalibek Bayken men korgol menen toktoguldaybız da. Mындай kıskartıp aytkanda. Çıgarmaçılıktagı jolu öte şıdır boldu. Anken ustatı Cumamidin bolup kaldı şereli. Zalkardan zalkar ustat şakirt bolbayt. Zalkardan naçar şakirtler dele çıkıp karışıktı. Biroq Kalibek Bayken zalkardın zalkar şakirti boldu da. Bunun jolu aябай şıdır boldu. Şu da gep bismillah degendele şol kıyaldan o at başım degen misal için dum degen oğonlar. Elmiralar. Demeler çapkan atay gitti da. Kırgız eli gün tünde beyle şunu olup kaldı da. Uşulurlardı. Şu menenle ruhani canazı kalbide yaşap kalgan şol doğruda. Alemi şu jeke turmuşuna gele turgan bolsok. Jeke turmuşunda kakem men jana kichine ököbüz bayağı jön mayekteşte oturganda uçkay kep sala kettim. Bu önör çınık adamı, önördün çınık adamı bari debeyim. Munday adamlar turmuştun toskolduğuna, tağdırına da karabait eken, turmuşuna da karabait eken, adamdın jaman jakşı aytkan uşak ayыңına da karabait eken, maktoosu da bularga bir tasir etip koyboyt eken. Düğünösü menen gana jaşap kalat eken de munday adam. Öz düğünösü menen jaşayt eken. Anam kakemdin bir armanı var ele maga.
Kança 50 yıl çok yürüdük, 50 yıl tınbayla aytıverdi şu sözde. Hemen özüm bilip durmadınız. Bir armağanı var. Çok aytıverdiniz. Şu tuyak, erkek tuyak. Mırsbay eken de şunday. Bunu koyunun. Gerek bozu cuma kende. Aytıp aldı şu. Sözler alar. Bayağı ulu adamların tuyak tukumdарын kep salıp, aksakalдар kep kılıp kalat. Oşonda cuma ken tayağın iyine yürüp, öz menen özü olup ketken siyaktı. Kakendağı şunday uşul öttü jaşoodağı tilegen maksat oyu eң söz uşul boldu, biroq bolmadı. Көп эле дирижерлор мына учурунда биздин улуу аксакалдарыбыз, Жумахматов аксакалды ким билбейт, Калый аксакалды ким билбейт, Давлесов аксакалды ким билбейт. Ошолор ушуреке Калыбек Байкен ырларын оркестрга салып, андан кийин ошо ойнотуп жүргөндү. Андан кийинки дирижерлор чыкты. Эми мына бореке дирижерлордун баягы менден кийинки жаштар бар, окуучуларым. Алар дагы ошого эме Калыбек Байкен чыгармаларын көбүрөөк басым жасап атышат. Өзлөрүнүн манерасынча оркестровка жасайлы деп сурап атышат. Анан ошо 3 концертинде тең мен өткөрүп, ошо 3 концертинде бүт ырларым барын оркестрге, Элес топтор оркестрine мен салып концертин өткөрдүк. 3 жолу тең ыраазычылыгым мукактанып айта албай, ушундой учурлар болгон бул мен үчүн сыймык. Анан бул деген эмне үчүн дирижерлор ушуга басым жасап атат? Себеп деген эми баарыбыз тең баягы музыка жандуу дүйнөбүз ушундай мындай керемет чыгармалары жүрөгүбүзгө сиңип турганда эмне үчүн жасабаш керек эле? Ошон үчүн ошореки ар бир дирижердун ушул Калыбек Байкендин баягы чыгармаларына баягы мындайча айтканда ошону иштеп аткандар бул ар бир инсандын, ар бир поколениянын, ар бир ошо улуу кичүүбө жүрөктөн орун тапкан музыкасы болуп атат да. Шунур безреттен отар. Прям баштан начали. Сразу. Ümit
адамдын бир чыгармасын кээ бир болсо может только симфониялык оркестрде калып калат бүттө. Жолосу кээ бир эл аспаптар оркестринде, жолосу коомузда же аккордеондо эметип калса кала берет. А бул эми Калыбек Байкенин чыгармасы болсо бул симфониялык оркестрге да кетип атат. Бул эл аспаптар оркестрине кетип атат. Андан көрө андан тышкарыда бул жазбы жанагы инструменталист ансамбльдегилердин баары тең. Бул эмнени айтып атат? Бул ошо чыгарманын бүт разносторонний жакка кетип аткан. Эми мындайча айтканда баягы улуулугу ар бир жазган нерсеси улам барган сайын жашарып кетип баратпайбы? Себеп дегенчи. Себептен ошол учурдагы мындайча айтканда ошол улуу муундагы аксакалдар азыр баягы турмуштун шаардан ушундай экен көздөр өтүп кетти. Андан кийинки ошондо 80 да жаштагылардан баштап аткарып башташканда ушундайчы. Андан кийинки поколение 60 жаштагылар ошо менен бүтүп калыш керек эле. Ал бүткөн жок. Андан кийин 30 жашта бүтүп калыш керек эле. Ал да бүткөн жок. Эми ошол эле жанагы Элмира деген ырын алалы. Жолосу мына Атбашым деген ырлар бар эмеспи? Бул деген жана долоонушулардын баары. Ошондон аткарып келип, мына азыр 16-18 жаштагылар ошол экил ырларды аткарып атканы бул ушул адамдын жана чыгармасынын өлбөс өчпөстүгү. Салыштырып кетет элем, мына Италиянын улуу композиторлору деп коелу, Верди деп коелу, орустун улуу композитору Чайковский деп коелу. Алардын чыгармалары өлбөс өчпөс канча кылымдан бери келет. Ансыганда мына Байкеники 2 кылымда аттап кетти десек болот, экинчиге кетипчи. Калыбек Байкенин орду бул өлбөс өчпөс. Эми баягы турмуш экен, адам көзү өтүп кеткенден кийин кээ бир артын эмне калтырды, ошону биле албай калат экенбиз да. Калыбек Байке өзүнүн көзү өтүп кеткени менен чыгармаларын бул өмүр бою кыргыз элинин баягы аттын кашкасында болгон, бирдеме болсо ар бир жактардан келген музыканы түшүнгөн адамдар ой бул эмне керемет деген немеге жеткирип койду. Бул кыргыз элинин музыка дүйнөсүндөгү өзүнүн бир жанрын мындайча айтканда асманга чыгарып койду десек болот. Мына мен канчалаган жылдар бою конкурстарда төрага болуп келатам. Мына Орта Азия боюнча шабыт деген конкурс бар. 66 мамлекет катышат. Биздин Кыргызстандан эле бир кеминде бир 500дөн ашык жаштарыбыз лауреат болуп келишти. Көптөгөн конкурстар Ысык көлдө болуп атат. Мейкин Азияны өткөрдүк элек. Мынакей азыр казактын улуу ырчысын да чыгарып койдук ошол учурда. Аны айтайын дегеним, мына ошол жерлерде чыккан ырлардын арасында
мынакей ошол эле долонду алып чыгып тетиги казактын ансамбльдери ырдаганда мен оозум ачылып калды. Бир нече жолу болду. Сонун ырларын могу Гүлсар атты баягы Чыңгыз агабыздын 90 жылдыгына карата бир нече ансамбль алып чыкты. Көптөгөн сонун ырларын ырдап жүрүшөт эл арасында. Ошол эле Элмира, ошондой сүйүү жөнүндө ырлары. Ошон үчүн бул жалаң эле кыргыз эл эмес, анын рамкасынан чыккан талант бул. Калыйбек байкебизди чынын айтыш керек, улуу таланттардын арасына кошсок болот. Ошон үчүн ар кимдики өзүнө ай көрүнөт көзүнө дейт. Мисалы ошол өзбектер дагы, казактар дагы, түркмөндөр, тажиктер ар кимиси өзүнүкүн мактайт. Бирок биздики өзүбүздү мактабай жүрүп эле унутта калып атпайбы көбүчү? Ошон үчүн бу Калыйбек байкени унутка калтырбай, дайыма улам эл өзү алып чыгып атканы мына бул чоң жакшы нерсе да. Ошон үчүн Калыйбек Тагаев агабыз улуу таланттардын арасына кошулган эбак эле. Аны биз сүйүп угабыз азыркыга чейин. Анын эмгегин эч качан эл унутпайт.